Жасалма интеллект деген эмне? Ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү берип келе жатат? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул жасалма интеллект аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан студенттер тууралуу сөз кылабыз. Жасалма интеллект бул баарыбыздын жааматтык акылыбыздын башталышы гана. Жасалма интеллект жазуучу, изилдөөчү, сүрөтчү, юрист, дарыгер, акын болууга жөндөмдүү болушу толук мүмкүн болуп калды. Аякы күндөрү биз жасалма интеллектти көп угуп ал тургай колдоно баштадык. Мисалы азыркы учурда жаштардын көбү ChatGPT'ни колдоно башташты. Жасалма интеллект акыркы күндө аябай өнүгүп атат. Көптөгөн техникалар, айыл чарба министрлиги, айыл чарбада, техникада, завод, фабрикаларда бүт баары азыр искусственный интеллект болуп атат. Жада калса чаттарга, веб-сайттарда бүт баары искусственный интеллект болуп атат. Азыркы баарыбыз билгендей ChatGPT адам сыяктуу эле сүйлөшүп атат. Технологиянын же статьябы бүт баардыгы искусственный интеллект болуп атат да. Азыр техника аябай өнүгүп атат ачыгын айтканда. ChatGPT диалог жүргүзүүгө, коддорду, каталарды табууга, сценарий жазууга, финансылык анализдерди жүргүзүүгө, ыр жазууга жана башка көптөгөн нерселерди жасай алган чатбот. Мындан сырткары ал сураган кеңештерге жооп берип, ал тургай илимий эмгек дагы жаза алат. Азыр интернеттеги бардык маалыматтарды басып чыгаруу үчүн бизге 300 миллиард барак кагаз керек болот экен. Мунун көлөмү тарыхта жазылган бардык китептерди басып чыгаруу үчүн талап кылынган барактардын санынан 4-5 эсеге көптүк кыларын элестетип көрсөңүздөр болот. Бул маалыматтарга ким ээ болсо, ал дүйнөгө ээлик кылат, алаканына салып башкарат. Өткөн жылы Россиянын Сбер университетинин кампусуна бардык, бир топ делегацияны ээрчитип алып, мага айдоочусу жок унаа келип, мени керектүү жерге жеткизди да. Кыска 5 мүнөттүк сапарда менин коопсуздугум жасалма интеллекттин колунда гана калды. Бир топторго укмуш тажрыйбалуу болду. Бир жагынан технологиялык кереметке таң калдык. Бир жагынан Москвада мигрант болуп, такси айдап оокат таап жүргөн жарандарыбыз жумуштуз калабы деп коркунуч сезимдер мени каптап кетти. Бул биз үчүн сөзсүз чоң чакырыктардын бири. Бир жагынан ирония дагы бар. Азыркы учурда учкучсуз учактар, дрондор үчүн бизде учкучтар жетишпей атат. Жерден туруп башкарган техниканын тилин билген балдарыбызга муктаж болуп атабыз. Жасалма интеллект жана ChatGPT сыяктуу жаңы колдонмолордун пайда болушу ар бирибизге биз эч качан күтпөгөн көндөмдөрдү, навыктарды талап кылып жатат. Жасалма интеллект бул көптөгөн тармактарга таасирин тийгизет. Мисалы, медиа секторун карап көрсөк, Британиянын басма сөз ассоциациясы жасалма интеллектини колдонуп, айына 30 миңге жакын жаңылыктарды чыгарып жатат. Жакынкы жылдары жаңылыктардын, басылмалардын, макалдардын жана анализдердин 90% журналисттер жана жазуучулар аркылуу эмес, жасалма интеллекттин жардамы менен чыгарылышы күтүлүүдө. Бул медиа тармагында гана консультациялык кызматтар, изилдөөлөр, котормолор, кыска аңгемелерди жана романдарды жазуу, укук, медицина, атүгүл билим берүү сыяктуу башка секторлор жөнүндө эмнеге айтууга болот. Мына бүгүнкү программаны көрөсүздөр, мугалими жок эле, жөндөмү бар балдар окуп кетүүгө мүмкүнчүлүк алып жатышат. Жасалма интеллект бул баарыбыздын жааматтык акылыбыздын башталышы гана. Жасалма интеллект жазуучу, изилдөөчү, сүрөтчү, юрист, дарыгер, акын болууга жөндөмдүү болушу толук мүмкүн болуп калды. Азыр тили чыга элек балдарыбызга интернеттен кызыктуу видеону коюп берип койсоң, тынчып отуруп карап түшүнгөндөй болуп жатат. Бул интернет же жасалма интеллект аркылуу балдарды тарбиялоонун башталкы этабы десек болот. Тарых сабактарынан автомобилдердин пайда болушу бир катар кесиптердин жоголушуна алып келгенин эстей аласыздар. Ошондуктан биздин коом үчүн жаңы өнүгүүлөргө карата ийкемдүү ой жүгүртүүнүн кармануу жана дайыма өзгөрүп турган шарттарга ыңгайлаштырууга глобалдык санариптик трансформациядан артта калбай, тескеринче өз ордун табууга даяр болуубуз абдан маанилүү.
Бүгүнкү күндө биз жашап жаткан дүйнө маалыматтык технологиялардын жетишкендиктеринин аркасында өтө тездик менен өнүгүп жатат. IT сектордун өсүшү өлкө үчүн кызыктуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Региондогу эң ири такси кызматы Яндекс өзүнүн бир дагы машинеси жок экенин кантип түшүндүрсө болот. Муну ушу биздин балдарыбыз билип алса, таксиси жок эле чоң компанияны башкарып пайда таба тургандарын түшүндүрүп бере аласыздар. Региондогу эң ири World Берис бир дагы дүкөнү жок, бирок аймактагы эң ири сатуучу болуп саналып калды. Жакындан платформасы Кыргызстанда ачылганда. Же болбосо Facebook'та алайлы. Ал жерде иштеген киши жок, бирок контентти жаратпастан туруп, бир дагы контентти жаратпайт, өзүбүз кошулабыз, интернетке өзүбүз Facebook'ка киребиз, коомдук пикирди калыптандырууга чоң таасирин тийгизип жатат. Өзүңүздөр билесиздер, 2021 жылы 7 январда Twitter социалдык тармак АКШнын президенти Дональд Трамптын жеке аккаунтун жаап, блокировать этип койгон. Демек, технологиялык корпорациялар супер державалардын саясий процесстерине таасир этип аткандан кийин биздикине дагы таасир этиши толук мүмкүн. Мындай глобалдык тенденция парадигманын өзгөрүшүн билдирет жана салттуу дүйнө түзүлүшүнүн алдыдагы өзгөрүлүштөрүн алып барарына кабар берип жатат. Бүгүнкү күндө биз жасалма интеллекттин кызматтарын көп эле колдонобуз. Мисалы, бир нерсени интернеттен же телефондон издегенде тамгаларды терип олтурбай аны дароо үн аркылуу издей алабыз. Бул дагы жасалма интеллект. Мындан сырткары шаарыбыздагы жүздөрдү таануу системасы дагы жасалма интеллект. Жасалма интеллект десек эле роботторду элестетебиз. Бирок бүгүнкү күнү жасалма интеллект ар бир тармакка кире баштады. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенти Даниэль программалык инженерия багытында билим алат. Ал азык-түлүктүн коопсуздугу үчүн жана айыл чарба жаатындагы атайы бир долбоордун үстүндө иштеп жатат. Ал бул түзүлгөн программа аркылуу жайыттарды спутник аркылуу көрүп, аларды анализдеп чыгарып турат. Азык-түлүктүн коопсуздугуна нацелен. Ошондо биз ошол проектти бар Минсельхоз айыл чарба боюнча иштеп атабыз. Ошол жакта биз пастбище деген бар. Ошонун ичинде азыр спутниковый снимоктор менен чогуу иштеп атабыз да. Ошонун спутниковый снимкта NDVI деген индекс бар. Ошонун индекс азык-түлүктүн урожайности көрсөтөт. Бул деген бир пастбище. Ошонун ичинде спутниковый снимоктон чыгып биздики урожайность ДЗЗ деген бар. ДЗЗ деген дистанционное зондирование земли. Ошондо как раз таки со спутниковыми снимками мы работаем для того, чтобы прогнозировать урожайность данного пастбища. То есть, если по данным нашего заказчика урожайность 5,0 центнеров на 1 гектар земли в данном пастбище, то по нашим же расчетам, исходя из высоты, вида почвы и также спутниковых снимков, мы прогнозируем то, что здесь урожайность 5,6 центнеров на 1 гектар земли. И данное пастбище, в принципе, является продуктивным пастбищем. Также здесь имеется соседнее пастбище. Вот. А второе направление – это пашня. Здесь мы подключили компьютер Vision для того, чтобы расчертить каждое поле внутри Кыргызстана. На данном этапе мы расчертили в районе 140 тысяч полей внутри Кыргызстана, и в будущем мы будем уже для них дальше делать, чтобы мы уже могли предсказать, что там растет. То есть это топ-10 основных культур в Кыргызстане, это картошка, свекла, пшеница, люцерна и остальные. Для того, чтобы уже делать статистику, во-первых. Во-вторых, это проект как раз-таки сложен для того, чтобы продовольственную безопасность соблюдать. Вот. И в нашем же случае мы будем уже в будущем предсказывать, прогнозировать урожайность и культуру пашень. Вот. Также у нас здесь большой инструментарий имеется для самих сотрудников Минсельхоза, а также всех фермеров Кыргызстана. Пока что данный проект не выпущен в продакшн, но в будущем это уже будет. Допустим, у меня, как у фермера, есть какое-то поле, находится здесь, да? Здесь гора коса. И вот здесь я могу начертить свое пастбище или пашню.
И в будущем здесь уже будут иметься различные анализ данной почвы, данного места. И здесь я могу сразу указать, какой это вид угодий, пастбище или пашня, или приусадебный участок. Также будет в будущем указание всех лесных хозяйств. Вот. И в будущем я смогу уже прогнозировать свою землю. Допустим, где-то у меня есть хорошее место, а второе место очень сильно неполиваемое. И, соответственно, там растения будут расти плохо. И в этом же случае мы будем уже давать подсказки, комментарии, что вот здесь вот тебе нужно улучшить данное место, или воды здесь не хватает, а здесь ее, наоборот, в достатке слишком. Вот. И как раз-таки данный инструмент служит, я считаю, хорошим началом. Вот. Также имеются различные слои, допустим, слой почвы. Здесь вы можете сразу увидеть то, что каждый цвет обозначает свой тип почвы. А вот здесь вот внутри справочника мы сможем увидеть, что это обозначает. Допустим, тип почвы, каждый цвет, он обозначает свое наименование имеет. Вот. Проект как раз-таки был сделан внутри нашего отдела. И здесь рассказывается в целом, чем мы здесь занимаемся и как это происходит. Все. И по прогнозам, да? Да. Воды, да. Вы можете рассказать, да? Да. Это также вот как раз-таки вот пастбищах. Здесь будут иметься дополнительные слои для, допустим, вот здесь есть слой. Сейчас покажу. Внутрихозяйственные каналы и межхозяйственные каналы. Онлайн, да? Через спутниковую карту, да? Данный сервис, он является как, вообще автоматизированная информационная система. И вот здесь вот как раз-таки прогрузились слои, которые показывают, где у нас имеется вода и какие каналы у нас проходят здесь. Вот. Исходя из этого, мы будем в будущем прогнозировать уже точную урожайность пастбища и пашень. И не только это, но и воду, да? Сколько процентов? Да, это как раз-таки у нас вот... секунду. У нас имеется пастбище, и в каждом пастбище мы можем увидеть уровень воды. Данные на сейчас, да? Идет, да, у нас в реальном времени скачиваются снимки в каждые 2 недели. Адамзаттын тарабынан иштелип чыккан бир интеллекттин түрү жасалма интеллект. Ал маалыматтарды анализдеп, өзүн өзү окутуп, өнүктүрө алат. Алгач жасалма интеллекти Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон 1956-жылы жасалма интеллект деген терминди киргизген. Жасалма интеллекттин бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүктөрү абдан көбөйдү жана ал кеңири колдонулууда. Кадимки шахмат доскасы. Жакын арада бул шахмат менен бир партия оюн күтүлөт. Оюнда жасалма интеллект менен адам беттешет. Ал эми бул оюнду түзүп, ар бир кодду киргизип даярдап жаткан Белек Калдыбаев. Турганда бул жерде Raspberry Pi деген бар, одноплатный компьютер болот. Анан кошумча Arduino бар. Бул кандай десе, компьютер менен бул жактагы моторлорду, датчиктерди экөөнүн ортосундагы байланышты түзүп берет. Бул жерде камера аркылуу, бул жакка камера турат. Камера үстүнөн карап турат. Бул жерге атайын обучение болот, искусственный интеллект и компьютерное зрение деп коет, бул жерге камера орнотулат. То есть бул жерде компьютер, искусственный интеллект ар бир ходду карап турат да, көрүп. Мисалы адам бир жылган болсо, ходду көрүп, окуп, искусственный интеллект следующий кийинки ходду искусственный интеллект өзү жасайт. Аны азыр пока обучениеден өтүп атат, ачыгын айтканда. Толугу менен ага көп убакыт кетет, разработкада турат азыр. Бүгүнкү күндө ачык эле уже компьютер адамды ута турган деңгээлде да, уже канча 10 жылдан ашып калды окшойт, ошол деңгээлге жеткенбечи. Так маалымат менен бирок жасаса болот же, бул жерге уровень койсо болот. Новичок, средний, эксперт деген канчалык так обучение болсо, канча адам көп ойношсо, ошончо искусственный интеллект өзүн өзү окутуп кете берет да. Бул эми окутканга жараша болот же. Канчалык көп окутсаңыз, так маалымат менен ошого жараша так чыгарып. Ар бир шагты, ар бир шаг бул өзүнчө данный болот да, маалымат. Ошого жараша ар бир, мисалы бир ойногондо канча 100дөн, 200дөн ашык ход болот го.
ошонун баары данный болуп кете берет. Мисалы 5-6 адамды койсоң, ар биринин өзүнүн коддору бар го, өз ныкмалары бар ар бир адамдын. А бул ар бир адам менен ойногондо бул өзүнүн окутуп кете берет искусственный интеллект. Эскерте кетсек, 1997 жылы IBM тарабынан иштелип чыккан компьютер шахмат боюнча дүйнө чемпиону Гарри Каспаровду жеңип алган. Биз общий баары агайлар жана мугалим студенттер кошулуп ушундай акылдуу күнөскананы жасаганбыз. Мында ар кандай өсүмдүктөрдү жана айыл чарбага тиешелүү болгон ар кандай өсүмдүктөрдү өстүрсө болот. Bunun пайдалуу жери адамдарга жумушун жеңилдетет. Мисалы, бир күнөсканада көп адам иштейт, бири гана ушул акылдуу күнөскана менен бир эле адам ушул технический жагын карап туруп эле ал бир эле адам иштеп жүрүрсө болот. Мунун жакшы жери, эгер кандайдыр бир өсүмдүккө эмне керек, кандай температурада ал өсүмдүк өсүш керек болсо, ошонун баарын жазып, ушул биз бул акылдуу күнөскана кичинекей ушундай компьютердин жардамы менен иштейт. Ал жака баарын киргизип, бул жактан көрсөңүздөр болот. Бул Raspberry Pi жана Arduino негизинде иштейт. Ушундагы кичинекей компьютер. Бул бир калыпта бир температураны алып турат, өсүмдүктөрдүн. Бир калыпта бир температураны кармап турат. Бул жакта сууну карайт, жылуулукту жана жарыктыкты. Өсүмдүккө эмне керек болсо, баарын өзү карап, өзү түшүнөт да. Бул жак нымдуулукту карайт. Эгер суу жетпей жаткан болсо, ушул жактан байкайт дагы, сууду өзү жеткирип берет бул жактан. Бул жак жарыктык. Эгер кеч киргенде бул өсүмдүккө жарык керек болсо, бул жакта ушундай жарык берип турат. Бул лампалар болсо, бирден температураны кармаш үчүн жылуулук берип турат. Эгер жылуулук өтө эле көп болуп калса, бул жактан бизге таза аба кирип турат. Бирдей температураны кармап, бир температураны кармап, бир температураны берип турат бизге. Ошол бунун келечекте пайдасы элдер кыйналбаш үчүн, элдердин жумушун жеңилдетет жана ушундай күнөскана теплица ачам дегендерге ушундай жакшы проект. Жасалма интеллекттин билим жана илим берүүдөгү ролу бүгүнкү күндө дагы каралып жатат. Муну менен бирге келечекте бул багытта тиешелүү адистештирилген адистерди даярдоо зарыл дешет. Кыргызстанда жасалма интеллект өздөштүрүүсү өзгөчө алдыңкы университеттерде акыркы мезгилдерде кыйла ылдамдады десек болот, бирок тилекке каршы муну дагы ылдамдатышыбыз керек. Өзгөчө эл аралык уюмдар менен эл аралык катнаштарда интеграцияларды жүргүзүп, башка чет өлкөдө жүрүп аткан долбоорлорду өрнөк алып өзүбүздөргө бул жакта ошол боюнча жаңы адистерди жолбосо окутуу программаларын киргизүү сөзсүз түрдө магистр өзгөчө азыр магистратура, докторантура деңгээлинде, андан кийин учуру келгенде ошо бакалавр деңгээлинде да жасалма интеллектти киргизүү темасы турат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, жасалма интеллект дегенде көбүнчө биз муну жалаң ошо информатика темасы менен эле айкалыштырып жатабыз. Тилекке каршы бул андай эмес. Жасалма интеллект мындан кийин бардык тармактарга өзүнүн таасирин тийгизген үчүн өзгөчө мисалы журналистикада жасалма интеллект, физикада жасалма интеллект, химияда жасалма интеллект, экологияда жасалма интеллект сымал ар бир тармактарга дагы сабак катары киргизилиши зарыл болуп турат. Жасалма интеллект дүйнө жүзүндө эң тез өнүгүп жаткан прогрессивдүү технологиялык тармак болуп эсептелет. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда жасалма интеллект колдонулган мисалдар анчалык деле көп эмес, бирок жылдан жылга күнүмдүк жашоону жеңилдете турган көп жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болууда.